Салам достор. Мен кайрадан силер мененмин Элмир. Ушул каналга кош келипсиздер. Эгер силер подписка кыла элек болсоңор, подписка кылыңыздар жана комментарийге ар кандай өзүңөрдүн ой пикириңер болсо жазып кетиңиздер. Мага кызык болот окуганда. Айтылып кеткендей, сүйүү гана сүйүүнү издейт дейт, Кудайыбыз айтып кеткендей, уулум жүрөгүңдү мага бер дейт. Жүрөгүңдү Кудайга берүү мен оюмча адамдар үчүн эң акылмандык кыла турган нерсе. Эгерде биз буга чейин муну жасаган болсок, анда биз дагы бир жолу кайталап эң баалуу нерселерди кымбаттуу Кудайдын колдоруна тапшырганыбыз жакшы да. Алкылдаттык менен, камкордук менен ошол болгон биздин боло турган нерсенин баарын ал сактап кала турганы шексиз. Акылмандык бизди ушуга өндөйт экен, себеби биринчиден биздин жүрөгүбүзгө башка көптөгөн претенденттер бар. Анткени биздин жүрөгүбүз же тар жолго, же кең жолго менен барат экен. Башкасы жок. Ошондуктан Кудайыбыз эмнеге муну айтып атат? Эмнеге жүрөгүңдү мага бер деп атат? Анткени болсо ар ким сенин жүрөгүңдү урдоого аракет кылат. Андыктан аны сактап калайын деп Кудай ошентип айтат экен. Анда бөтөн сыйкырдан коркушуң кереги жок. Анткени сенин жүрөгүң менин колумда да. Мен өзүм келген күнгө чейин сактайм дейт Кудай. Ошондуктан эң акылдуу кадам биз үчүн өз ыктыяры менен өз жүрөгүңдү Исага берүү. Антпесек, аны шайтан биздин эркибизге каршы урдап алат экен. Бул маселени дароо чечүүгө акылмандык түрткү берет. Анткени Машаяк бүт жүрөгүңдү толугу менен элеп алганы жакшы. Анткени бош жүрөккө шайтан кириши мүмкүн. Сурабайлы. Маалымат үчүн айта турган болсом, жүрөгүңдү ага бербесең, аны Кудайга бербесең, аны ыраазы кылуу үчүн башка эч нерсе кыла албайсың. Жүрөксүз сыйынуу куру бекер. Жүрөк жок ырдоо айтылгандай эле бул абааны титиретүү. Кайрымдуулук, талим тарбия жүрөксүз эмгек болсо, жаратканга акарат болот экен. Жүрөгүңдү ага бербей туруп, Кудайга кызмат кыла албайсыңар. Ушундан баш тартыш керек. Белек бергин келе турган досуң барбы? Билем, бар. Ошондо мен сенин эмне кыларыңды билем. Сиз досуңуз эмнени бааларын, эмнени жагат экенин билүүгө аракет кыласыңар, туурабы? Ошондо айтасыңар өзүңөр, мен досум эмнени каалайт экен, ошону берим келет деп. Асмандагы Кудайга кантип жага алмакмын деп ойлодуңар беле? Ага кандай жагымдуу белек берет элем, ага эмне жагат экен деп ойлоп көрдүңүздөр беле? Ошондо ал сага мындай деп айтат: уулум, мага жүрөгүңдү бер. Ал бул белекке ыраазы болот. Анткени аны өзү сурап турат.